Мамлекет башчысынын ишкерликти колдоо багытын көздөгөн саясатына жооп кылып, элдин жашоосунун кандайдыр бир жакшы жагына өзгөрүүсүнө колдон келген жардамыбызды берсек, 10 жылда ызы чуудан эмне пайда таптык дешет райондун ишкерлери. Бул багытта акыркы 3 жылда айыл жаштарынын кылган аракетине карап, улакчылардын ат, ээр токуму менен формаларын сатып берип, акчалай байгелерин уюштурушкан. Московский районунун балдарын чогултуп, башын кошуп, бир ынтымакта болгула. Күчүңөр болсо, ушу ат үстүндө көрсөткүлө деген максатыбыз болчу. Анан кийин ушу жаш балдарга демилге көрсөтүп, ушу кыргыздын калпарткан оюнун көрсөтүп, ошону кичине өнүктүрөлүк деген эле максат болчу. Көчө таптап ар кандай жаман иштерге кептелгендин ордуна жыл сайын машыгып, айылдарына намыс алып келүүнү артык көргөн жаштардын саны артууда. Улак оюнунун артыкчылыгы райондогу 7 айылдын жаштарынын бири-бири менен достук мамилелери артып, өз районунун намысын талашуу үчүн биргелешкен команда түзүп, жеңишке жетишкендиктерин айтышат. Бизде могу 7 айылда райондо 3 жыл болду өтүп келатканда, жылдагыдан 3 жылдын ичинде жылыш бар. Балдар көчөдө жөнүнө жүрө бербей, лучше тренировка кылып, баары чогулуп, ынтымактуу болуп, эме жылыш болот экен. Мен ойлойм, ошондо өнүктүрсөм мындан да жакшы болот деп ойлойм. Азыр жаш балдар жакшы келди, 94-95 жыл болду. Мыкты балдар бар айылда. Жогорку жактан бери эле чоңдордун баары тең эле улак уюштуруп атпайбы? Ошо биз дагы айыл Кудай буйруса ушу балдарды топтоп атабыз биз ошондой жерге катыштырганга. Кан кызыткан улак тартыш оюну жаштардын денесин чыңдап, ыкчам, шамдагайлыкты гана талап кылбастан намыстуу болууга үндөйт. Ал эми бул болсо биздин жашообузга учурда аба менен суудай керек болуп турат. Сталбек Абдыраев, Нурбек Нурсейитов, Коомдук биринчи канал, Москва району.